Бизге келген маалыматтар боюнча Алай аймактык ооруканасындагы эскирип, жарактан чыккан тез жардам унааларын эсептен чыгарууда атайын жоонун талаптары сакталган эмес. Бул маалыматты тактоо үчүн аймактык оорукананын башчысынан жооп алууга аракет кылдык. Бирок жетекчи толук маалымат бербей тургандыгын жана чыгышталган тез жардам унааларынын документтерин көрсөтүүдөн баш тартты. Уяттым, ушул келип алып, больницаны тартты, мына кылып мына. Анын эч уяты жок. Жок, силер не имеете права, мен да бир жолу айтайынбы? Жок, биздин укугубуз бар тартканга. Акыңар жок. Жок, укугубуз бар. Акыңар жок. Мен айтайм, акыңар жок. Укуңар да жок. Укугубуз бар. Эми ушул жерде документтерди көрсөтүүдөн баш тарткандыгында күмөндүү ой жарылат. Мамлекеттин мүлктөрүн жарактан чыгаруу үчүн атайын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканаларынын балансында турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндөгү жобо менен ишке ашырылышы керек эле. Бирок ал талаптар сакталган эмес. Текшергенге силер Биз текшерген жокпуз бизге. сурап атпайсыңар мына, сурап атпайсыңар эмне керек Текшерүү документ. органдар прокуратура Ооба, текшербейсиң. А силер сурап атпайсыңар эмне Биз маалыматты. сизден тактаган укугубуз жок бул. Сиз жетекте отурган жердеги мисалга эмне болгон, кандай болгон, бул туурабы, чынбы, жалганбы, ышыкпы деген тактаган укугубуз. Силер не имеете права? Мен да бир жолу айтайын. Не имеете права? Башкы дарыгер автоунааларды эсептен чыгарууга Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу бар экендигин негиз келтирүүдө. Аталган буйрукта автоунааны тетиктерге бөлүп, ишке жарамдуу бөлүктөрү жана түйүндөр баланска киргизилсин деп так даана көрсөтүлгөн. Жагын механиктен сурагыла, мен билбейм. 15-20 жыл өткөн машина эч нерсеси калбайт. Башкы дарыгер канча автоунаа эсептен чыгарылганында так айткан жок. Болжол менен 5-6 унаа экендигин айтса, ал эми оорукананын башкы механиги 8 атайын техника чыгышталганын билдирди. Ушул жерде дагы бир кызык жагдай бар. Мөөнөтү өткөн техникалардын жарамдуу бөлүгү ажыратылып, жараксызы Кыргыз темир ишканасына тапшырылышы керек. Бул атайын жоонун 41-пунктунда көрсөтүлгөн. Демек техникалар өз билемдик менен баланстан чыгарылган деп айтууга болот. 2021-жылы канчасы жарактан чыккан эле? 8 машина жараксыз болгон. Эми темирге тапшырганбыз да бардыгынчы. Касыл жакка темирге тапшырдыңыз. Ак жигит деген бала рамалык болуп өлүп кетти ал. Бирок сиздер ага тапшырганга мыйзам жол береби? Эми буйрук төшө темирге тапшырылсын деп. Кыргыз темирге деген. Темирге эмес. Эми Кыргыз темирге ошко жүктөп барыш керек. Жол киресин ким төлөйт? Кымбатчылыкта. Оорукананын башкы эсепчиси баланстан чыккан унаалардан түшкөн каражаттар жөнүндө ачыктап берген жок. Ал өз сөзүндө бардык техникалардан болгону 60 000 сом каражат эсепке түштү дейт. Бирок тез жардам унаалары кандай бааланганы да белгисиз. Жобого ылайык көз карандысыз баалоочулардын катышуусу менен корутунду чыгарылышы керек эле. Бул 12-пункттун 6-бөлүмүндө жазылган. Ошол канча каражат төгүлгөн же ошол каражат деп көрсөтпө. Сизге келип тапшырылган турбайбы? Жок, мындай кылайлы. Давайте тергөөчүлөрдө 60 миллион арак төгүлгөн да. Көз карандысыз бир байкоочу барган эмеспи дегеним? Көз каранды байкоочуну кимди жалдайбыз эми биз? Бул убакка чейин башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сиражидин Камалдинов, Ош облусунун прокурору Максат Асаналиев, Алай районунун прокурору Алмазбек Айтназаров дагы бул иштер текшерилип жатканын айтып гана тим болушту. Мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн кызмат адамдары биз байкаган кемчиликтерди көз жаздымда калтырбаса керек. Бизде 2 жолу текшерди бул боюнча. Счетный палата текшерди, 2 жолу прокуратура текшерди. Бардыгы өз жайында. Жайында деп чыктыбы? Жайында деп чыкты. Барып сурайлы. Жыйынтык качан? Сурайлы прокуратурадан. Текшерүү жүрүп атат. Анын жыйынтыгын бүгүнкү күндө даяр эмес да. Анан пока бүтө электе текшерүү бүтө электе бирдемени айтып же аяктан эч кандай укук бузуу жок. Же болбосо укук бузуу бар же кылмыш иш козголду деп азыр айтканга эрте да. Ал жумуштун азыр жүрүп аткан убагы эч кандай жыйынтык азыр боло элек. Текшерип атат, өстүн балдар текшерип атат, ал балабыз азыр Ошко кеткен, бир процесс болуп атат да. Так текшерүү жүрүп атат, текшерүүнүн жыйынтыгын али чыгара элекпиз. Биз али текшергенден справка түзөбүз. Мыйзам бузобуз, ошого жараша иш козгобуз, иш козгойбуз. Анан прокурорлук актылар бар, ошого жараша жумуш кылабыз.
Бул убакка чейин райондогу оорукананы райондук прокуратура, эсеп палатасы баш болгон органдар текшерген деген оорукананын жетекчиси айтууда. Эми бул иште бармак басты көз кысты иш-аракеттери болбосо, анда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014 жылдагы токтому менен бекитилген жоонун бир эмес, бир канча пункту сакталган эмес. Тактап айта турган болсок, ишкананын жетекчиси мүлктү эсептен чыгаруу жол жобосун ушул жобого ылайык гана жүргүзүлүшү керектиги 51 пунктта көрсөтүлгөн. Биз бул темага дагы кененирээк кайрылабыз.